Сузак районунун Карадария айыл өкмөтүндө 50 орундуу балабакча курулат. Кече 26 сентябрда курулушка капсула салынды. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Аталган айылда буга чейин балабакча болгон эмес. Балдарын бакчага алып баруу үчүн 10-15 чакырым жол жүрүшкөн. Курулушу башталганына айыл тургундарынын кубанычында чек жок. Садик жок да берди. Дөшкө садикке берип аттык. Бир балам неберем бердим. Былтыр бердим, быйыл чыкты 1-класска. Өтө кыйналдык, машина таппай калабыз, балдар ботпай калат. Чоң машинабыз жок болот. Бергибиз келди детсадка жүргөн балдар өтө жакшы болот экен. Мен өтө сүйүнүп атам. Республикалык бюджеттен Сузак районун өнүктүрүү үчүн 300 миллион сом бөлүнгөн. Учурда бул каражатка айыл өкмөттөрдө социалдык имараттардын курулушу башталган. Аталган каражаттан курулушу башталган балабакчага да бөлүнгөн. Имаратты ушул жылдын декабрь айына бүткөрүү пландалып жатыптыр. Сузак районунда бөлүнгөн 300 миллион каражаттын ичиндеги 14 объекттин ичинде да бул бүгүн капсула салуу аземи болду. Буйруса ушул жылы акча үзгүлтүксүз бөлүнүп турса, ошо 25 декабрга чейин бүтүп берем деп куруучу өзү бүгүн сөз берди да. Мындан тышкары дагы ошо биздин ушу менен кошо дагы 14 объектибиз бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп атат толугу менен. Карадария айыл өкмөтүндө 4 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Жолдун ачылышы болуп пайдаланууга берилди. Буга республикалык бюджеттен 28 миллион сом акча бөлүнгөн. Бир нече жылдан бери айтылат, ушул Карадария айыл аймагынын Акы мечит участкасында 50 жылдан ашуун аралыкта ушул жер асфальт болгон эмес экен. Мына ушул биздин мамлекет жетекчилерине рахмат чоң. Ушул чоң жетекчиликтин ушул колдоосу менен быйылкы 23-жылы Карадария айыл аймагында ушул эң алыскы участка болгон ушу Акы мечит айылынын 4 километр жол толук асфальтталып бүтүп, элдерге жакшы шарттар түзүлдү. Жолду 5000 чукул жарандар пайдаланышат. Асфальт басылганга чейин жамгыр жааган учурдагылай күн ачык убакытта чаң болуп, айыл тургундарына бир топ көйгөй жаратып келген. Мана шу жолду болушта 74-75 жылы болуш менен калып каралбай калып кеткен жолду кыйналып чаң, үйлөрдө чаң баскан. Машина жүргөндө тарак турук болуп кыйынчылыкта мен жүргөнбүз. Рахмат, жолубуз бүтүп калды, мана 5 километрге жакын жерибиз. Азыр мана жүрсөк кыймылдабай жүрүп атабыз. Чаң жок, жолдорубуз жакшы, жолдорду куруп ушинтип бизге жол салып берген жетекчилерге рахмат. Uzun ömür bolsun, sak bolsun, işlerine rivaj bersin. Сузак району боюнча жыл башынан бери 15 чакырым жолго асфальт басылган. Ал эми өткөн жылы болсо, республикалык жана жергиликтүү бюджеттен жалпы 35 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.